Жашоосунда ар дайым алдыда жүрөгү умтулган. Үй бүлөдө, ишинде, тең туштар арасында болобу, дегеле кайда болбосун жакшылыктын, ийгиликтин жолун көрсөтүп, позитивдүү маанай менен коомчулук арасында жарыгын чачып келе жаткан Зиннажы Табалдиева 1953 жылдын 28 октябрында Нарын облусунун Кочкор районундагы Чолпон айылында туулган. Атасы Султаналиев Табалды айылда дүкөнчү болуп иштеп, апасы Султаналиева Оркуя элоозуна алынган бардык ишке тийгир кыйын аял заты болчу деп эскеришет. 1968 жылы 8 жылдык мектепти Зина өзү аяктаган соң Фрунзедеги кооператив техникумунан окуган. Мектепте класском, комсомол оюнунун активдүү мүчөсү болгондогу иштерин, ийгиликтерин азыркы күнгө чейин курбалдаштары кубануу менен айтып эскеришет. Кочкордо Чолпон сапкосунда Чолпон орто мектебин 1-класстан 8-класска чейин Зина экөөбүз эмени бүттүк. 8-классты бүтүп алган, ошондон кийин техникумга тапшырып, техникумга да экөөбүз чогуу өтүп кеттик. Анан студент кесибиз дагы бир туугандай болуп, баягы бир нанды бөлүп жеп дегендей чогуу техникумду аяктадык. Анан баягы мектепте окуп жүргөндө бир айырмачылыктарыбыз Зина круглый эле эме жалаң бешик окуган отличница класскомубуз болчу. Техникумда да жакшы аяктады дегендей. Анан кийин ошону менен баягы жумуш жөнүнөн бөлүштүргөн кезде экөөбүздүн да судьбабыз бир болуп калгансып эле распределение болгондо тиги Пржеварскийде завод сбыт базага мен бухгалтер болуп кеттим. Зина ошо эмеге Томский районго, Тюбский районго карап калат, Маевка дегенге рабкопко бухгалтер болуп кетти. Анан экөөбүз каждый суббота, воскресенье күнү эле сагынышып эле баягы чогуу өмүрүбүздү сүрүп жүрдүк. Андан кийин баягы турмуш жолу башталды окшойт. Зинаны баягы кыргызча ала качкан жолу менен турмушка чыгып кеткенде мен аябай мындай жалгызсырап укмуштай болуп калдым, аябай. Анан ошону менен кой деп мен дагы бул чүй жака бой салып кетип калдым. Анан антсе деле бизди Алла Таала баягы эмебизди ажыраткан жок окшойт. Бирибизден ушул күнгө чейин такыр кол үзүшпөй эжесиңди дей болуп катышып ушинтип калдык. Бул Зина Табалдиеванын классташы болом. Кайра туруп экөөбүз техникумда да чогуу окуп курсташ болуп бирге жүрүп, бирге мындай эми тең туштардын ичинен дагы жакыныраак эме болдук да, дос катары болдук. Тең туштардын ичинен да жакыныраак болдук. Кайда кийин үйлөнгөн, жайланганда деле, кийин иштегенде деле чогуу жүрүп, чогуу туруп, үйлөнгөндө да катышып жүрдүк. Баарында ушундай катышып, азыркыга чейин ушундай катышып жүрөбүз. Биздин класском эле баарыбыздан тең, баарыбызга ушундай жакшы жолдорду көрсөтүп, минтели, антели деп классыбызды ушундай жакшы мамиледе алып жүрчү. Ай биздин дагы эле класскомсуң сен бизге деп айтабыз. Бул өзүнүн биз болсо эми техникум менен эле калып калдык. Ошо менен эле иштеп, ошо менен бул өзүнүн ошо эмесини, билимин өркүндөттү. Самаркандтан окуп келди, кайра жогорулатып билимин. Биз болсо ошо техникум менен эле калып калып, ошо менен эле турмуш жолу менен эле кетип калдык. Бул болсо ошо Самаркандтан окуп, бүт жетекчилик кызматтарда иштеп, главный бухгалтер болуп иштеди, налоговыйдын инспектору болуп, жакшы кызматтарда иштеп жүрдү. Мына азыркыга чейин иштеп жүрөт. Биз болсо 70ке чыктык, бирок баягы үй бүлө менен эле калып калдык. Бул болсо азыркыга чейин иштеп жүрөт. Айтабыз, сен баягы илгерки тиги класскомдугуңду кое бербей эле дагы иштеп жүрөсүң депчи. Биз бир туугандай болуп калдык. Биз калоо тилегибизди аябагандай дайыма катышкан сайын эле, жолуккан сайын эле айтабыз. Ушу балдарынын сый урматын көрүп эле, ошолордун төрүндө Балпайган байбиче болуп эле ошолордун сый урматында бөлөнүп эле жакшылыктарын көрүп жүрсүн. 70 жашында азыр мына жапжаш көрүнүп атат. Эми мындан ары 80 жылдыгын, 90 жылдыгында да ушундай бир жапжаш болуп бизге тойлорду өткөрүп, тоюнун артында той болуп эле жакшынакай жүрө берсин деп айтам. Зинежи 1979 жылы Самаркандтагы кооператив институтунан окуп, экономист, бухгалтердик кесипке ээ болот. 1989 жылы Чебоксары шаарындагы кооперативдик институтунда башкы бухгалтерди даярдоо курсун аяктаган.
1988-1994 жылдары Кочкор тамак аш бирикмесинде, Кочкордогу даярдоо конторасында жана Чолпон Керекчерек коомунда башкы бухгалтер болуп иштеген Зина Беже 1994-2010 жылдары Кочкор райондук мамлекеттик салык кызматында инспектор, башкы инспектор жана сектор башчы кызматтарында эмгектенген. Экөөбүз 8 класска чейин чогуу окуганбыз. Андан кийин техникумда дагы бул бир курс астыда окуду, андан кийин чогуу окудук. Анан окууну бүтүп келгенден кийин Зинам общепитте главный бухгалтер болуп иштеп калды. Мен райподо жөн эле сатуучу болуп иштедим. Ошондо Зинам өзүнүн кругуна кошуп, тең туштарына кошуп, ушу классташым кичине мындай бол, тиндей бол деп акылын айтып, антип аябай Зина споркер, так жүргөн өзү, аябай авторитеттүү чөйрөсүндө. Ушундай сапаттуу инсан эле. Анан мени да ошол жака сүйрөп, мен да ушу Зинам аркасы менен ушу көптөгөн грамоталарды алып, ушундай жакшы ийгиликтерге жетиштим. Ушу Зинамдын эле мени колдоп, мен бир туугандай түртмөлөгөндүгүнүн негизинде деп ойлойм. Зинама эми 70 жаш курагы менен куттуктайт элем. Ушуга чейин биздин башчыбыз, биздин жолубузду монткиле, тигинткиле деген ушу Зинабызга чың ден соолук, бала бакырасын жакшылыгын көрүп эле ушундай 70-80 жылдык өткөрүп эле бала бакырасын төрүнүн көркү болуп аман эсен жүрө беришин каалайм. Зинече никегайып буйруп, тагдыр табыштырган өмүрлүк жары Аруун Мамбеткадыров экөө баш кошуп түтүн булатышты. Ажарлуу аял адамдын периштеси, акылдуу аял мырзанын шериктеши дегендей журналисттик кесипти аркалаган жумурай журт ичинде кадыр барк тапкан Аруун аганын зоболосун бийик көтөрүп, урмат сый күтүшүндө камкордуктарды көрүп, жагымдуу шарттарды түзүп, коломтонун отун өчүрбөй кутуна кут кошту. Теке каршы Аруун аганын бу дүйнөдөн мертелеп өтүп кеткендиги өкүндүрөт. Жубайлар татыктуу тарбиялап өстүргөн 3 уул 2 кыз эрезеге жетип, тууруна конуп, сыймыктуу кесип ээлери болушту. Балдарынын канат бутагы жайылып, Зинеженин санаасы тынып турган чагы. Ошо балдардын баарын орусча окутуп, ошолордун ар бирин өздөрүнүн ойлогон ой тилегине жетсин деп аракет кылып ушуларды түйшүк менен багып чоңойтуп, кара жумуш болсо кое тур, сабагыңды оку деген күндөрүм болуп, ошонун үзүрүн менен окуунун жайды баарын бүтүштү. Кудайга шүгүр. Эми ушу тойду өткөрөлү деп аткандагы менин оюмда жок эле. Ушу балдар баары бири-биринен акылдашып, ушу тойду өткөрүп коелу. Мамам дайым эле 70-ке чыгып аттып эле деген идея ушу балдар кыздардыкы. Өзгөчө Москвада иштеп, ишкерлик эми приказ менен иштейт. Мыйзам чегинде приказ менен мектепте иштейт. Ошол кызым көтөрүп, тияк биягын ушу баарын давайте өткөрөбүз деген ошолор. Айнура. Тиги балдарын мага тапшырып коюп, балдары менде. Өзү болсо ушинтип бизге кам көрүп, анан тойду өткөрүп алалы, өткөрүп берели, мамамдын көңүлүн көтөрөлү деген ушу балдардын идеясы. Мен жаш кезимде түйшүктүн ушунун баарын багып, чоңойтуп дегенде ушу даражага жетсе экен деген эми азыр ошо менин айтканымдай болушуп, тарбияны көрүшүп, азыр сыймыктанып, ушу балдар менен сыймыктанам. Менин айткан сөздөрүм эки кылышпайт. Тойду өткөрүп аткан ушу балдарым, келиним Жазира, Арслан, Ерлан, Жибек, жана медакадемияда окуган кызым Салтанат, анын жолдошу
Кыскасы 12 небере, бир чөбөрө менен ушу балдарым менин азыркы турмушумдагы сыймыктана турганым, кубана тургандарым ушулар тың окат кылып кетсе эле мен ушулар менен сыймыктанам. Ушу тойлорду өткөрөбүз деп идея көтөргөндө дагы рахмат. Ушулар менин жашыма жетишип, андан ашып, Кудайдын берген жашына жетишсин. Ушу менен сыймыктанам балдарыма. Рахмат. Жашоосунда ургаачылык бардык касиетти бойтумарына зерттеп, сергек жашоо образын калыптандырып, туура тамактануу, дене тарбия көнүгүүлөрү менен жөө басууну айландырып алган Зинеже өзүнүн күндөлүк эреже сактоо менен дагы өз курагынан жаш көрүнөр баамдоого болот. Зина Табалдиеванын жакшы теңтүшүбүз бала кезибизден баштап ушу 51 жыл болду теңтүш болгонубузга. Кандай коллективде иштебесин, ар бир адам менен тил таба билет, сүйлөшө билет. Ушу иштин көзүн дагы ушундай жакшы өзүнүн бухгалтерлик кесибин дагы жакшы өздөштүргөн. Ал эми башка жумуштарда иштесе да, коомдук жумушта иштейби эле, мамлекеттик кызматта ушу налоговыйда иштеди. Мына ушундо да бүт районго таанымал активист десе активист, мамлекеттик кызматкер десе мамлекеттик кызматкер. Үй бүлөдө болсо ушунчалык мына 3 эркек бала, баланын энеси, 2-синин энеси, азыр небере чөбөрөнү да көрдү. Бирок ушул ар бир баласына, ар бир кызына тарбиясы, ошолорду тарбиялаганы, мына өзүнүн жолдошу болсо Арун, журналист болчу, окуу жайды бүтүп журналист болуп, нарында иштеп, андан кийин Кочкор районунда эмгектүү газетасынын редактору болуп иштеди. Ал киши да ушундай билимдүү, экөө ошо үй бүлөлүк жактан дагы бири-бирине шайкеш келген, ушунчалык бири-бирин сыйлай билген, анан билимдүү, адамкерчиликтүү, жоопкерчиликтүү, ишке болгон жөндөмдүүлүктөрү, биринчи эле ошо өздөрүнөн мурун коллектив болобу, мейли туугандары болобу, мейли жакшы жолдоштору болобу, мейли кошуналары болобу, ошо ичкен аяктарын жерге кое коюшуп, өкөтөң ушундай мамиле жасай эле да. Зина ушунчалык бизден жаш көрүнөт өзү. Чыгырымтал, табары жакшы, гени жакшы деп айтыш керек да. Ген жакшы. Бул ата тегинде ген жакшы болсо, ошолордун каны таза болсо, ошо адам дагы ушундай төрөлөт экен, ушундай жаралат экен. Анан бул өзү тынымсыз иштемчил. Үйдө дагы эми бул бала кезинен биз бири-бирибизге чай ичкенде бул салаттын түрүн, бардык нерсени, жанагы эл жасай элек нерселердин баарын жасап ошо столго толтуруп койчу. Анан ошонун мамасынын Салтанат деген улуу кызы бар. Ушу мектепте окуганда эле ушу Зинанын жасаган тамактарынын түрлүү, пирожнойлардын түрүн жасар эле, жана кытырак немелердин баарын торттон бери жасар эле ушундай. Үйдө да анан огороддордун баарын ушинтип үйдүн ичинен баарын гүл менен гүлдөткөн, ушундай бардык жагына жетишкен айым деп айтсак болот. Мына азыр мына эми үй бүлө келип атса дагы ушу мына 28-inde туулган күнү. Октябрдын 28-inde 70-ке чыгат. Ошондо дагы мына бир тынч отура албайт. Азыр дагы мына коомдук бирикмелерде ушу Бишкекке келип алып дагы жөн калбай иштеп атат. Анан бардыгыбыздын мейли жакшылыгыбыз болобу, жамандыгыбыз болобу, баарына жетишет. Ириде биринчи жетишет. Эч кимибиздин немебизден калбайт. Ушундай дипломат, теңтуштардын арасында да ушунчалык бир башкача адамда дипломат да. Кээ бир теңтуштарыбыз кичине бирдемеге таарынып калса, бул таарынганды да билбейт. Бизди таарынгандарды дагы ай, эмне болуп атасыңар, келгиле чай ичебиз деп ушундай адамкерчилиги башкача да. Кандай учурда кандай көйгөйлүү маселе чыкпасын, кыябын таап чече билгендиги менен Теңиртоо айындары конгрессинин Нарын облусу боюнча Кочкор райондук филиалынын координатору катары көптөгөн демилгелүү иштерди үзүрлүү аткарып келүүдө. Бүгүн Зина Табалдиеванын мааракеси деп чакырылдык. Зина жөнүндө айтып өтсөм, Зина өзү адамдардын эң мыктысы деп айта алам. Өзүнүн баягы мамлекеттик жумушунан тышкары коомдук жумуштарды кыйын аткарат.
Зина 30 жылдан бери Кочкор районунун Айымдар Кеңешинин төрайымы. Өзү иштиктүү, ар нерсенин жөнүн билген. Мен адам катары Зинаны аябай сыйлайм. Зина, юбилейиң кут болсун, ден соолукта бол. Узак өмүр жашап, дагы мамлекетке өзүңдүн салымыңды кошо бер. Куттуктайм. Албетте, адам ак эмгеги менен барктуу, калк кызматындагы эмгегинин үзүрүн көрүп, өз учурунда татыктуу баасын алып, өндүрүштөгү жана коомдук иштердеги үзүрлүү салым үчүн райондук, облустук, республикалык жана СССРдин ардак грамоталары менен бир нече жолу сыйланган. Баары 8 класстан окууга кетип калганбыз, бул жерде отурганыбыздын баары эле. Анан Зина болсо кичинекейин эле активный кыз болчу. Ар дайым класском болчу. Андан чоңойгондон окууну деле тиги биякта техникумду деле жалаң 5 менен окуган кыз болчу. Андан кийин иштеринде деле абдан активный ийгиликтүү иштеп жүргөн кыз да. Негизи 25 жашында тиги жаштардын путевкасы менен Польшага барып келген. Андан кийин депутат болуп жүрдү. Өмүр бою эле жакшы кызматтарда иштеп жүрөт. Ошол боюнча эле. Эми азыркы күнгө чейин эле 70 жашында деле иштеп жүрөт. Ошондой абдан активный, тынчы жок, иштеген, ишмер киши. Москвадан грамота алып жүргөн кыз бул. Шыгыл абдан тиги жакшы иштеп жүрөт да, өмүр бою эле. Эмгиче чейин иштеп жүрөт. Ошол жерде эже мугалим болуп иштечи. Физика, математикадан сабак берчи да, ошол кишиникине барып ошо ойдон окуп калдым, ошол жактан окуп калып эле. Анан мага бул Зинанын баскан турганы бүт жагат. Анан бул аябай өзүнчө эмес. Элге деп карап турат дегендей, элдик сапаты аябай жакшы. Баардык нерсеге жардам бергиси келет. Эң жакшы кыз болчу да бул. Анан ушундай жакшы теңдеш болуп калдык. Анан кийин жакшынакай эле жүрөбүз, мына алы күнчө колубуз үзүшүлгөн жок, үзүлбөйбүз. Дайыма жакшы жүрөбүз. Чагым айтат, ой калбай барып жүр, туура жөнөп кал деп. Анан кээде кыйналып кеткенде ооруганда бүгүн барбай эле коеюнчу десем, эмнеге барбайсың, кептеп барып кел. Калбай алардан эми жашың арып өтүп калды. Чогуу көрүп, чогуу жүрүп, чогуу туруп тургула деп. Анан айткандай эле чогуу келип, чогуу туруп турабыз, дайыма шашпайбыз бияка келгенде. Баарыбыз өзүбүз чогулганда да такыр шашпайбыз. Чогуу таккай чогуу мындай шерине ойнойбуз, шерине ичебиз. Чогуу жүрөбүз да дайыма. Жок шашпайбыз, абдан жакшы кыз. Тиги концерт аншлаг менен өттү дегенде Зинанын да 70 жылда аншлаг менен өтсүн, балдары аман болсун, ошону колмо колдоп энесин үйдө көтөрүп көкөлөтүп турган балдарына чоң рахмат. Сөз соңунда Табалдиева Зина эжебизге кааларыбыз ылайым эле. Жакшы аял, жакшы кызматкер, жакшы эне деген элиңиз айткан ардактуу ишенимди туу тутуп, балдарыңыздын урмат сыйын көрүп, чын ден соолукта узак өмүр сүрүңүз. Кутман курак 70 жаш торкулуу тоюңуз кут болсун эже демекчибиз.